жерден асманға көтерілген нерселерден ең улуусу ихлас дейт. Асмандан жерге түшкөн нерселерден ең улуусу тауфиq дейт. Бирок тауфиq дагы ихласка жараша дейт. Бул дегени канчалык биз ихластуу болсок, сүйлөгөнүбүздө, ишибизде Алланын ыраазычылыгы канчалык бекем болсо, тунук болсо, ошого жараша Алла субханаху ва тааланын тарабынан жакшылыктардын эшиги ачыла берет. Жакшылыктарды кылганга жараткан Алла Таала өзү жардам бере берет. Бул жерде, бул дүйнөдөгү өзү негизги бактыбыз ушул. Жакшы иштерди көбүрөөк кылайлы, жаман иштерден тыйылайлы, жакшы иштерди кылганга Алладан жардам сурайлы, жаман иштерди таштаганды дагы Алла Тааладан жардам сурайлы. Иманды дайыма адам баласы өзү көзөмөлдөп туруш керек. Я Алла, менин иманым кандай? Үмүтүм, коркуум, Алла Таалага болгон таянуу, ишенич, Аллага болгон күмөн, меники бардыгы туура болуш керек. Hazret Umar разияллаху анху, bu da öte çoğun misal, aytat, эгерде асмандан bir жарчы жар салса, бардык адам баласы дозокко кирет, бирөө гана бейишке кирет десе, мен үмүттөнөмүн дейт Алла Тааладан, ошо мен болсом керек дейт. Үмүттү караңыз. Эгерде асмандан жарчы жар сала турган болсо, бардыгы бейишке кирет, бир гана адам кирбейт десе, мен коркомун, ошол мен болуп калбаймын дейт. Болбосо Умар разияллаху анху кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тарбиясын алган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен бардык газаттарда бирге болгон, Кур'ан-ы Каримди түшүп атканын көргөн, пайгамбарыбыздын жашоосунун аягына чейин чогуу болгон кандай улуу инсандардын үмүтүн караңыз, улуу инсандардын коркуусун караңыз. Демек, үмүт дагы өзүнүн деңгээлинде, коркуу дагы өзүнүн деңгээлинде болуш керек. Дайыма. Бирок алымдарыбыз айтат, күч бар жаш кезде коркуу көбүрөөк болсун дейт. Үмүткө караганда. Шайтан тескерисинче азгырат экен. Үмүттөндүртүпчү. Алла кечиримдүү, күнөө кыла бер. Эчтеке болбойт, тооба кылып аласың. Кудайым кечиримдүү деп үмүт жагын алат экен да, күнөө кылдыртат. Карыганда, же өлүм төшөгүнө жакын калганда, өлүмдүн белгилери келип атканда, шайтан болсо үмүтсүздөндүрөт экен. Үмүтсүз дөндүрөт экен да. Кантип? Ушунча күнөө кылып алып, эми кечирет деп ойлоп атасың сен. Непчи? Ошон үчүн күч бар мезгилде албетте үмүт, коркуу экөө тең болсун, бирдей болсун. Коркуу көбүрөөк болсун. Дүйнөдөн кайтар учурда үмүт гана болсун дейт. Коркуу болбосун дейт. Үмүт гана. Алла мээримине алса, эч кеп эмес. Ал кечирем десе, бирөөдөн сурап отурбайт. Я Алла, сенин рахматың кенен, кечиримиң кенен, үмүттө болсун. Hazret Umar razıyallahu anh dualarından Allahumma tawaffani ma'al abrar ve la tukhallifni fil ashrar ve alhiqni bil akhyar. Ya Allah, abrar beyişke gire turgan jakşı adamlar menen ошолор менен бирге менин жанымды алгын. Менин жанымды алсаң, ошолор менен бирге кылгын дейт. Tawaffana muslimin дейбиз го. Мусулман абалда жаныбызды алгын. Туугандар, мусулман абалда жан берүү бул сиздин чырайыңыздан да жакшыраак, байлыгыңыздан да жакшыраак, ден соолугуңуздан да жакшыраак, бийлигиңизден да жакшыраак. Мусулман абалда жан берүү баарынан жакшыраак. Да эмне дейт? Мени, я Алла, берки жаман адамдар менен кошуп аркага калтырып койбогун. Жаман адамдар менен кошуп койбогун, я Алла. Жакшы адамдар менен кошкун мени деген дуа экен. Allahumma la tuksirli mined dunya fa atqa ve la tuqallilli minha fa ansa fa innahu ma qalla ve kafa khayrun mimma kasara ve alha. Ya Allah, ya Allah, manga dünyөнү ушунчалык көп бербегин, кутуруп кете турганындай. Dünyөнү ушунчалык аз бербегин, сени унутуп кала тургандай. Hazret Umar razıyallahu anh караңыз. Allah'dan dünya suraylı.
адал сурайлы, бирок кутуруп кетпей тургандай сурайлы дейт. Иннал инсана ли раббихи лаканут. Иннал инсана ла ятга. Инсан өзү шүгүрсүзгөдүккө, тоңмоюндукка, кутурууга багытталып кетет экен да. Эгерде Куран болбосо, Курандын жолдомосу болбосо, пайгамбарыбыздын сүннөтү болбосо, насаат, эскертүү, эстетүүлөр болбосо, адам айнып кетет. Үмүтсүз болуп жок болуп кетет. Жок кутуруп жок болуп кетет. Ошон үчүн алхамдулилла Алла субханаху ва таала өз учурунда пайгамбарларды жиберип турган. Hazreti Umar Raziyallahu duasını qarаңыз. Ya Allah, manga ушунчалык байлыкты көп берип койбоңун, кутуруп кете турганымдай. Ушунчалык аз берип койбоңун, сени унутуп кала тургандай. Ал кандай деген? Ушу карызга батып, карыз мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, карыз дейт, бул жакын алып барып коет куфурлукка дейт. Карызчы. Ошон үчүн алхамдулилла Алла субханаху ва тааладан дайыма дуа кылыш керек. Я Алла, ушу карыз мен мойнума басып калбасын. Карыздан эсен аман кутулду. Кайс ибн Худжаж рахматуллахи алейхи айтат. Умар разияллаху анху доорунда Мадинада туруп, ислам бүткүл дүйнөгө таркап, Мисирде, Египетте ошол жерге барып, дин келип, тынчтык келип, ислам, иман келип, египеттиктер иман келтирип, ошо барганда Амир ибн Ас радияллаху анху. Амир ибн Ас ошол биринчи барып жеңген, ошонун колунан машалла Алла таалам ийгилик берип, мисирликтер исламга келген да. Ошо Мисирде жашагандардын исламга чейинки болгон бир адаты болгон экен. Кандай адаты болгон? Аларда Нил деген узун чоң дарыясы бар. Бардык жашоо тиричилиги алардыкы ушу Нил дарыясы менен байланышкан. Нил дарыяда суу көп келе турган болсо, анда эгин зарлар, эгин талаалар бардыгына суу жетет экен дагы, түшүм мол болуп, элдин жашоосу жакшы болот. Кайсы жылы эгерде Нил дарыясында суу кем болуп калса, суу кургакчылык болуп, эгин зар, эгин талааларда андай эгин мол болбой, тартылыш болуп, жакырчылык болуп, кургакчылык болуп, жокчулук болуп, элдин жашоосу кыйынчылыкка учурайт экен. А булардын адаты кандай экен? Алдын ала эле билет экен. Эрте жазда элечи суу аз болуп атса, даярдык көрүшөт экен. Неге? Бу Нилге бир курбандык чалбасак болбойт. Курбандык дагы айвандардан эмес, адамдардан. Болгондо дагы кыз бала, балагатка жетпеген, ошондойдун бирөөнүн акча берет экен дагы, бирөөнүн кызын сатып алып, аны кийинтип, жасалгалап, аябай неме кылып, анан Нил дарыясына курбандык чалып берет экен да. Жаштай берет экен. Өлтүрөт экен да. Анан суу көбөйөт экен. О, мына быйыл эми жашообуз жакшы болду деп, ушундай ишенимде исламга чейин жашашкан экен. Амир ибн Ас радияллаху анху ошо барып башкарып турган учурда Нил дарыясы суу азаят. Азайганда ал жерде элдер келет, мурдагы жаман адатынча. Мынандай кылбасак болбойт. Токтогула, мунун ары жок нерсе бул. Анын эмне тиешеси бар ал кыз менен суунун эмне тиешеси бар? Ол бала дагы Аллахтын макулугу, бул зулумдук, бул арам нерсе. Суу Алла тааланын макулугу, бул мындай болбойт деп. Алла айтты. Келгенде айтат: "Инна хада ла якуну фил ислам." Бунда исламда мындай болбойт. Ва иннал ислам яхдиму макана каблаху. Ислам мурдагы андай туура эмес, жахилияттагы урп-адат, каада салтын бардыгын жок кылган. Андай каада салтын ары токтоткула. Деп Hazret Умар разияллаху анху, бул өзү губернатор, Мединага Амирул Муъмининге кат жазат. Ушундай болуп атат, мен ушундай деп жооп бердим депчи. Hazret Умар разияллаху анху катын алып окуйт дагы Амир ибн Ас радияллаху анхудан, туура жооп берипсиң дейт. Ислам өзүнүн мурдагы жахилияттагы урп-адат, каада салттарын, туура эместерин бардыгына жок кылган ал. Ушу кантип болсун деп, анын катына ал жазат. Айтат: "Иннака кад асабта биллади фаалт." Сен кылганың өтө туура болгон деди. Лианнал ислам яхдиму макана каблаху. Туура ислам анда мурдагысын бардыгын түп тамыры менен жыгыткан, жок кылган деди.
Fakataba ilayhi Umar raziyallahu anhu ага кат жазып атат. Кат жазган биринчи салам дуа, ден соолугуң жакшы, туура айттың, дегендей мындай деп, ошо каттын ичинде дагы бир кат бар дейт. Ошо катты колуңа алгандан кийин Нил дарыясына барасындагы ошол менин катымды Нилге таштайсың дейт. Өзү Мединада. А булар болсо каерде? Египетте, Мисирде. Hazret Umar razıyallahu anhu'nun katına aytat, mınaki alıp. Al жерде мындай деп жазылган экен. Min Abdillah Allah'ın kolundan, Umar Allah'ın kolu Umar'dan, Amir-i Mu'minin ila Nil Misr. Mu'minlardan amirinin Allah'ın kolu olgan Umar'dan Nil darıyasına kat. Nil darıyasına kat жазылды. Kişiге емес, darıyaga. Hazret Umar razıyallahu anhu darıyaga kat жазылды. Darıya, oğup durmaydı. Amma ba'd. Allah'a maktub Peygamber sallallahu salavattan keyin. Fa in kunti innama tajri min qibalik fala tajri. Oğup koy Nil. Egerde sen özüңнүн tarabından özüң kalong menen aga turgan bolsoň, anda akpay ele koy dedi. Buyruk berip atat. Akpay ele koy anda. Fala tajri. Wa in kana Allahul wahidul qahhar huvallazi yujri. Egerde Allah Taala жалгыз kaardu Allah oşol seni agızdırıp atkan bolsa, fa nas'alallahu Taala al-wahidul qahhar. Anda biz Allah Taala'dan sorayız. Жалгыз kaardu Allah'dan ay yujriyak seni agızgandı sorayız. Boldu. Uşunu taşta dep koydu. Bol bardı dağı oşonu taştadı. Umar razıyallahu anhu katını taştadı. Ajrahullahu 16 zira'an fi leyletin vahida. Oşol taştagan güneli oşo tünü 16 zira dep koyot. Где-то bir Allahümme salli 10 metrede götürüldü su. Su 10 metrede götürüldü deydi. Fakata'allahu tilka sünnete su an ahli Misr ilel yevm. Allah subhanahu ve taala uşu jaman adatты Misir ellerini bugünkü günge çeyin jok kılıp saldı deydi. Umar'dın bir katı mene. Oşudan keyin mınake kız öldürü, kurbanlık çalı, adamga zulümdük kılı toktады mına. Kaçetim yele su götürülüş gerek. O götürüp koydu sunu boldu. Bugünkü günge çeyin su pasaygan emes eken da, azaygan emes. Mınanı halifa deydi. Adamlarga ele emes, ayvanlarga, sularga, toğlarga, lavalarga bulardın buyruktары ötüp durgan. Lavalarga. Жырткычтарга жөнеле, жырткычтар оң жака сол жака отур тур деп нары бар деп эле айтып турган алар. Жырткычтардычы. Сууну карабайсың, сууну эмне деп атат. Жырткыч коем, кичине угат, коркот. Суу деп таш көтөрүп чыксаң баары бир да сууга. Бирок мына Hazret Umar разыяллаху анху бир каты менен. Булго таң калышту. Бул карамат, таң калышту. Бирок bundan да таң калыштуурагы Hazret Umardын жүрөгүндө ишеним кандай болгон? Kimge kat жазып атат? Bir padişaha o, erkeke, ayalga o. Yok. Kimge kat жазып атат? Nil darıyasına kat жазып атат. Bul andan da taң калыштуурагы да. Demek iman özün orduna bekem otura turgan bolsa, anda bardıq nerselerden Allah'ın hükümü gözge görünüp kalat eken da. Allah'ın hükümüsüz жүрбөйт, akpayt, kıymıldabайт. Allah'ın kavlosu menen, Allah menen uşunça bekem baylanışta jaratkandan soradı, aytты, iş bitti bu arada. Hişam ibn Urva rahimahumullah aytat, Umar razıyallahu anhu bir kişini şu namazdı kaza kılgan, namazda okuyan kişini görse aytat ele, bu Allah'ın akısında uşunday hoş köngül bolgondan keyin adamların akısına jön ele hoş köngül bolat. Adamların akısına jön ele hoş köngül bolat. Allah'ın uşul akısı bu namaz, jaratkandын akısı bu farzı namaz. Uşuga köngül burup atkandan keyin benden akısına bugan ne var? Kalp ele görünüp koyuшу мүмкүн, бирок акыйкатта жүрөгүнө кыпындай дагы бенденин акысы анын жүрөгүндө мааниси жок. Yahya ibni Ja'da aytat, Umar razıyallahu anh aytkan eken, egerde
Üç nerse bolboganda bul dünyada. Men dünyada jaşaganды жакшы көрмөк эмесмин. Üç nerse var eken, oşon üçün dünyada жакшы көрдүм жашаганды дейт. Birincisi Allah'ın yolunda çıkıyor deyip. Uşu var eken oşon üçün deyip. İkincisi Allah'ın aldında secde kılıyor deyip. Üçüncüsü Allah subhanahu wa ta'ala'nın süykündüğü adamları menen talimde oturuyor deyip. Allah'ını жақсы көрген adamları menen onlar menen жақсы söz menen oturu. Gebir rivayetlerde gelet Allah'ın yolunun orduna ısık günde oroza tutuğu degen. Ne degen? Isık günde oroza tutuğu, Allah'ın aldında sajda kılуу, talimde oturu. Egerde uşul iş nerse bolboganda men dünyanın jaşosun, bu dünyada jaşagandарды жақсы көрбөйт элем. Hazret Ömer radıyallahu anh aytkan: "La yuta'allamul ilm li salas ve la yutraku li salas." Üç nerse üçün ilim alınbayt. Üç nerse üçün ilim taştalbayt. Üç nerse üçün ilim alınbayt deydi. Al birincisi la yuta'allamu li yumara bihi. İlimdi tuğandar birö menen janjaldaş üçün, talaşış üçün alınbayt eken dedi. İlimdi an üçün albaş kerek. Şu birön men urşayın, birönü aberin tegoyun, birönü men talaşayın. Bunu basıntı kıskası izdivat etip josanı çok. Rivayetlerde gelet kimde kim ошол өзүнүн илими менен алган илим менен башкаларды басмырлаш үчүн боло турган болсо эртеге кыямат күнү ага оттун жүгөнүн оозуна салат дейт. Оттон болгон жүгөндү оозуна салат дейт. Бул биринчиси. Экинчиси вала юбаха бихи. Илим алынбайт экен бир мактаныш үчүн. Илимдүү десин мени. Керсейиш үчүн. Бардыгы мени урматтасын деп. Ал үчүн илим алынбайт. Üçüncüsü وَلَا يُرَى بِهِ riyakörlük üçün. Riyakörlük üçün, hoca görsün üçün. An üçün ilim alınmaydı. İlim alınat ne üçün? Allah'ın razıçılığı üçün. İlimde maksatı taatullah. Allah Teala'ga başıyı itaat. Başkalarga aytu bul amanat. Başkalarga üretü, talim berü bul amanat. İlimde maksatı al emes. İlimde mavzusu. Negi Allah subhanahu wa ta'ala emneni үйрөнсө, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emneni үйрөтсө, oşoga başı үйрөнөт. Üç nersenin sebebinen ilim taştalmaydı. Birincisi وَلَا يُتْرَكُ حَيَاءً مِنْ تَلَبِ. Uyalgandın sebebinen ilim albay koyup, uyalıpçı. Çok anday olmuş. Yaşın ulu olsa dağı, bay olsan dağı, kıyın bolsan dağı, özünden tömön adam egerde dünya satsa aldıkçağınançı, senin tömön. Kim bakalım? Senin can, oğrukcan, senin başka uluttan ayrılması yok. Eğer de ilimdi, lölü olsa dağı, ilim aşkıranlar yalvar. Misali, ana adamlarında tömen var, bu olsam da tömen görüp olmaydı. La yaskhar qawmun min an qawmin, Allah Teala aytip koygan, ya eyyuhellezine amanu, iman keltirgenler, hiçbir kavim başka kavimdi, hiçbir ulut başka ulut urunu kemsintpesin, maskarlavasın dedi. Bilbeysin kimden aldı, Allah'ın aldığında kimisi жақшырақ ekeni. İkincisi, dünyaga kızıkbaşlık menen, men boldu şu dünyaga kızıkpadım, to есть dünya mağa gereği yok, oşon için ilim albayla koy. Wala zahadata fi. Jo. Al üçün bes ilim, bunun için taştalım kalmaydı. Bu da alışımız gerek. Dünya bol bolganda dağı alışımız gerek. Bakın bu. Üçüncüsü, wala yurda bir cahil minhu. Бұл дегені илим арқылы надандыққа разы болынбайды ешқашан. Bunun için ташталынбайды екен да. Айша радиаллаху анха енебіз айтады, Hazret Ömer радиаллаху анху жерге бергеннен кейін мен аға чейін сөйіп, Айша енебіздің өзі бөлмесі бар да, енелеріміздің бөлмелері бар әлі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша енебіздің бөлмесінде ошол өткен да дүниеден, жан берген да, ошол жерге қойылған. Andan keyin Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh da oşol жерге koyulgan. Ayşe'nin özünün bölmesinde, oşol üyünde de. İmi al birinciden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Ayşe'nin özünün kuyusu. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh Ayşe'nin özünün atası. Alar menen şu üyde
Жолук болуп жок эле жүрө берчү дейт. Бирок Умар разияллаху коюлгандан кийин кийинбестен кирген эмесмин де, жолугуп чечкен эмес. Ой, булар жердин алдында. Ошондо дагы мен кийимими чечкен эмесмин дейт. Болсо алар жок. Эмне үчүн? Hazret Umar разияллаху анхудан уялганымдын себебинен. Уялганымдын себебинен. Hazret Umar разияллаху анху айтат: "Сами'ту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якул". Пайгамбарыбыздан мындай деп айтканын укамын. "Куллу насабин ва сабабин ва сихрин munqati'un yawmal qiyamah illa nasabi wa sababi wa sihri". Kıyamet günü bardıq ata tek. Makul bardıq kança sebepleri var. Kançalık oda sööktük var. Bardıq üzülöt eken, bирок Пайгамбар айтат, менин куда сөөгүм, менин ата тегим, мен менен кандай себептер болсо, ошолор гана üzülбейт деген. Анан Пайгамбар факана ли бихин насаб ва сабаб. Умар разияллаху анху айтат, эми булардагы бар Курайштан да ата теги бир да барыпчы. Бул бир. Себеби дагы бар. Дин, иман бар чогу да. Fa aradtu an ajma ilayhim as-sihr. Ушу экөөнү Пайгамбарыбыз айткан бул хадисине амал кылып, ода сөөктүктү дагы неме кылсам, байланыш түзүп койсом деп калдым дагы. Анан Hazret Ali разияллаху анхунун кызы бар эле, Умму Гүлсүм деген. Ошого жуучулук кылып, Hazret Ali разияллаху анху өзүнүн кызы Фатима энебизден төрөлгөн. Ошону Умар разияллаху анхуга берип, Умар разияллаху анху үйлөнүп, андан бир ул, бир кызды болду. Мындайча айтканда, ода сөөктүк дагы ортосундагы мамиле, ортосунда байланыш болуп калды да. Өткөндө да сабактарда айткан элек туугандар. Ошону дагы Бухаридеги риваятты бир силерге бир кайталап айтып коеюн. Өзү Хулафай Рашидин, бул чарияр Абу Бакр, Умар, Усман, Али радияллаху анхум төртөөнүн ортосунда мындай душмандык болгон эмес таксырлар. Азыркы шиялар айтып аткандай, Hazret Ali менен Абу Бакр, Hazret Ali менен Умар ортолорунда булар душман болуп, бири-бирине мындай кылган, Hazret Aliге зулумдук кылган. Жомок бул. Зулумдук болуп эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын менмин деген достору. Экөө кайнатасы, экөө күйөө баласы. Абу Бакр менен Умар Пайгамбарыбыздын кайнаталары. Усман менен Али Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam күйөө балдары. Радияллаху анхум. Бардыгын биз бөлбөй, жарбай, алхамдулилlah сыйлайбыз, жүрөгүбүздөн мухаббат кылабыз. Бардына иманыбыз бар. Буларды жакшы көргөнүбүз Пайгамбарды жакшы көргөн. Ким буларды жек көрсө Пайгамбарды жек көргөндөй. Мениби? Булар кандай алат? Орто жолдон чыга калып эле. Бул душман кылып, алар андай болгон эмес. Экөөнү эле бул жактан туруп алып уруштуруп атат да. Ал мындай деген болчу, бул мындай деген болчу, бул мындай деген болчу деп. Андай эмес. Эгерде Пайгамбарыбыз эгерде Али разияллаху анху, Hazret Умар разияллаху анху менен неге душман боло турган болсо, анда кызын бере беле, Кызын турмушка бекер бере беле. Билбейт эле да. Hazret Ali разияллаху кандай батыр болгон. Бирөөдөн корко турган киши болгон эмес ал. Урмат ортосунда ушунчалык сый урмат болгон, ошон үчүн берген. Ибн Шихаб Зухри рахимахуллахдан келет, Саалаба бин Малик айтат, Умар разияллаху анху Мединадагы аялдарга бир жолу ушул аялдарынын кийимдерин бөлүп берген экен. Касама Умар ибн al-Хаттаб мурутан байна ниса ахли Медина. Фабакия минха миртун джайидун. Бардыгына бөлүп берип, бирөө аябай жакшы көйнөк калган экен. Факала лаху ба'ду ман инде. Умар разияллаху алдындагы кээ бир сахабалар айтышкан экен. Эй Умар, я амирул муъминин, муъминдардын амири, аати хада бинта Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям аллати индак. Ушуну сиздин никеңиздеги аялыңыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кызы, ошого берип койбойсузбу ушул көйнөктү деди. Бирөө калган эле да. Юридуна Умма Гүлсүм бинта Али радияллаху анху. Буда максат Умму Гүлсүм кен аты. Умму Гүлсүм Hazret Алинин кызы. Макулбу? Ошого бербейсизби дейт да. Ошого бербейсиз дегенде факал Умар айтты. Умму Салид ахакку бихи.
мен аялыма караганда Умму Салид деген да энебиз бар. Ал акылуураак. Эмне үчүн? Ал fa innaha mimman bay'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kanat tuzaffiru lana al-qirab yawma Uhud. Al aytты, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen bay'at kılıp imanda kol verişken ene bolчу. Jana Uhud soguşunda jarakат tartkanдарга ошо чанаштарга сууларды алып келип, алардыга суу берип, аларды ошо карап аткан эне болчу. Ошон үчүн ошого берейин деди да. Ушул жерде эми мына кызын турмушка берип атат. Hazret Umar разияллаху никесинде эле десе, шиялар эмне дейт? Жок, бул Hazret Алинин кызы ооба. Бирок Фатима энебиздин ичинен төрөлгөн кыз эмес эле. Фатима энебизден кийин Hazret Али башкаларга да үйлөнгөн. Ошолордон эле дейт да. Анда мына хадисте бинта Расулилlah пайгамбарыбыздын кызы деп айтып атпайбы? Мынага эмне деп жооп бересиң анда? Башка боло турган болсо антип айтылбайт дейт да. Вот, ошону кече өткөндө дагы киши такталбай калган эле, мына үстүртөн өтүп кеткен элек. Мына ал жерде дагы бүгүн келип калды, буну айтып. Демек, андан Рукайя жана Зайд деп мынакей эки перзенти болгон экен. Умар разияллаху анху дүнүйөдөн кайтуусу дагы шахадат, өзү шейиттик, Аллахнын жолунда шейит болоюн деп сурап жүрчү эле. Ошого карап, Мугира ибн Шу'ба деген сахабанын бир кулу болгон. Аты Абу Лу'лу Фируз деген. Ошол кузнец, мындай от менен не болот? Өзү бутпарас болгон. Ортодо кичине анда мындай келишпестик болгон. Кандай келишпестик? Hazret Umar разияллаху берсе дагы жетишпейт деп. Күндөрдүн биринде багамдат намаз окуп атса имамчылыкта аркасынан келип, ууланган канжар эки жагы тең кесе турган. Ошо менен келип туруп анан кийин аркасынан бисикини масмуа заты тарафайн, ушу эки тараптан ошо менен чаба берген да, капталдан анан ийинге кылыпчы. 6 жолу чабылган дейт. Ошо урганда Hazret Umar разияллаху анху анан жыгылган. Абдурахман ибн Ауф агелип туруп кыска намазды окуп бүтүргөн. Тигине кармагыла дегенчекте болбой, саласата ашар ражулан 13 кишини да чаба берген баягы. Ошонун туфия минхум саб'a жетөөсү өлүп, анан калганы болсо жашап калганда. Ошонун баары карап туруп келгенде бирөө ошо чадыр менен бурнус деген ушу капюшону бар кийим болгон. Ошо менен ыргытканда анан кармалтып өлүп калат окшойм деп анан булардын колунан өлгөнгө чейин өзүмө өлтүрүп алайын деп ана баягы мажус отпарас өзүн өлтүрүп берген. Анан ушул жерде карагыла ким экен мени чапкан, дегенде барып караганда баягы Абу Лу'лу Фируз мажуси. Ошол экен дегенде анан Hazret Umar разияллаху Аллага мактоо айткан. Не деген? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al niyati bi yadi rajulin yadda'i al-islam. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Мусулмандын колунан менин өлүмүмдү кылган жок дейт. Мусулман эместикинен кылганына шүгүр деди да. Эмне үчүн? Эгерде мусулман болуп кала турган болсо, эртеби кеч тозокто канча жыл күйөт өзү Кудай билет. Бирок баары бейишке чыгып кетмек. Бирок мусулман эместен болуп калганы бул мага жакшы болду, түбөлүктүү дозокко кала турганда депчи. Ушул акыркы ушул канжар жегенден кийин кыйын оор күн болуп калды. Сахабалар айтып калды, осият кылыңыз, эми ишарат кылыңыз, ким сизден кийин ким болсун, кандай болсун деп. Ошондо Hazret Umar разияллаху анху 6 кишини кеңеш кылды дагы, ушу 6-онун бирөөсү болсун деди. Усман, Али, Талха, Зубайр, Саад ибн Аби Ваккас, Абдурахман ибн Ауф радияллаху анху. Ушул 6 кимисин тандаса, менен кийин ошол халифа болсун деди. Эмне үчүн? Айтты. Вала а'ламу ахадан ахакка биха мин хаула'i аллазина туффия Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва хува анхум радин. Мен бул 6-онун дагы акылуураак адамды көрбөй атам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул 6-онун тең разы болгон абалда дүйнөдөн өткөн. Бул 6-онун кимисин тандасаңар да боло берет. Ар бири татыктуу. Булардан акылуураак, татыктуураак жок деп мына ушу сөздү айтты. Кийин анан Умар разияллаху анху бул 6-онун Hazret Али менен Усманды чакырды. Hazret Алиге айтты:
Бул коом мусулмандар сени жакшы билет. Пайгамбарыбызга тууган экениңди да жакшы билет. Күйөө баласы экениңди да жакшы билет. Алхамдулилlah, Алла Таала илим берген, фикх берген. Эгерде бул 6-10 эле дайындап эле дүйнөдөн өтүп жаткан болуп калды да. Fa in wulita hada al-amr, эгерде халифа болуп кала турган болсоң, ушул иш сага тапшырыла турган болсо, фаттакиллахи фи, анда Алладан корккун деп насаатын Алладан корккун. Ушундай эле насаатты Хазрет Усман разияллаху анху да айтты. Элдер билет, баары тааныйт, жашыңыз улуу. Бул жагын карай турган болсок, пайгамбарыбыздын күйөө баласысыз, жакынысыз. Ошондуктан карап туруп, эгерде берилсе Алладан коркуңуз деп. Кийин Сухайбти чакыргыла деди. Сухайб радияллаху анху чакырылды эле, айтты: "Салли бин-нас саласан." 3 күн адамдарга сен намаз окуп берип тургун. Амир дайындалганга чейин, халифа дайындалганга чейин 3 күн сен намаз окуп берип тургун деди. Себеп булар ошо бир үйгө кирсин дагы, ошол жерде бирөөгө токтошсун. وَلِتَجْعَلُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فِي بَيْتٍ فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ, бирөөгө токтошсун. فَمَنْ خَالَفَهُمْ فَضْرِبُوا رَأْسَهُ. Эгерде бирөөгө каршы чыга турган болсо, ошо дайындаганга аны башына алып салгыла. Мында катуу сөз айтты. Кандай болбосун, ал жерде анан субханаллах өзүнүн баласы Абдулла ибн Умар радияллаху анхума бул дагы татыктуулардын катарында болчу. Бирок Хазрет Умар разияллаху анху буну ошо 6 кеңештин арасына кошподу. Эмне үчүн? Бул өзүнүн баласын кошуп койду деген. Болсо татыктуу болгон чакта дагы ушул жөндөн жөн күмөнгө, жалага, эшикти ачканга кереги жок деп туруп, буну таштап койду. Андан башка субханаллах Саид ибн Зайд радияллаху анху бул ашарай мубашшара 10 кишиге өзгөчө бейиштик деп кушкабар келген бирөөсү Саид. Бул да Хазрет Умар разияллаху анхунун авасынын баласы болчу да. Авасынын баласы болчу. Буну дагы кошкон жок. Эмне үчүн? Дагы бул өзүнө эме тартып койду, мындай кылып койду деген сөз болбосун депчи. Анан Зухайбке айтып атат: "Сухайб, сен 3 күн намаз окуп бересиң адамдарга, мыналар бирөөнү чечкенге чейин" деп. Абдулла ибн Умар радияллаху анхума келип, Умар разияллаху анху айтып атат. Не деп атат? Атасына айтып атат да: "Фама ямнаук я амирул муъминин." Эмне сизди тыйып атат? Ушу бирөөнү дайындап койбойсузбу? Хазрет Али деп эле. Жок, Усман деп кимесин айда. Бирөөнү дайындап койбойсузбу? Десем не дейт? "Qal akrahu an atahammalaha hayyan wa mayyita." Айтат: "Бул халифатчылыкты тирүү кезимде да көтөрүп, өлгөнүмдө да көтөрүп алайм мойнума" дейт. Бирөө жетиштүү дейт бул мындай. Ушундай чоң жоопкерчиликти тирүү кезимде дагы, өлүгүмдө дагы мен көтөрө турган кереги жок кандай дейт. Мага тирүү кезимде көтөргөнүм ушул жетиштүү мага дейт. Ошондуктан айтат: "Кала акра, мен жактырбаймын" дейт. Эмнени? Ана тахаммалаха, бул халифатчылыкты көтөрүүнү, хайян ва майитан, өлгөндө дагы, тирүүмдө дагы экөөндө тең көтөргөнү мен буну жактырбайм дейт. Кандай болбосун, Абу Талханы чакырды, Ансари разияллаху анху. Абу Талхага айтты: "Мыналар 6 кеңешке киргенде, сен ошол жерде эшикте сакчы болуп тургун. Бирөөнү дагы киргизбегиңер. Булар ошо мен өткөндөн кийин ойлонушсун, кеңешишсин, талкуулашсын, шашылбасын, анан бирөөнү амир кылсын." Андан кийин ана дуа кылды: "Я Аллах, кимиси болсо дагы, бирок Хазрет Умар разияллаху анху аны көргөн жок. Усман дайындалганын көргөн жок, дүйнөдөн өтүп кетти да." Алардын бардыгы анан кийин карап Хазрет Усман разияллаху анху токтошту да. Субханаллах. Bir жолу Хазрет Умар разияллаху анху алдында бир киши экинчи кишини мактап атат. Хазрет Умар разияллаху анху сурады: "Чогуу сапар кылгансыңбы?" деди. "Жок" деди. "Анда мактаба" деди. "Чогуу сапар кылбасаң, сен аны мактаганга акың жок" деди. Бул Куран ушундай окуйт, бул намаз окуйт, мынандай кылат, дегендей кылат деп жакшы сыпаттарын айта баштады да. Bir эле суроо берди: "Чогуу сапар кылдыңбы эле?" "Жок." "Анда мактаганга акың жок." Ушундайдан бир жолу дагы Хазрет Умар разияллаху анхунун алдында бир киши бир ишке күбөлүккө бергенге өтүп калып, анан Хазрет Умар айтат: "Сага күбөлүк бере турган бир кишини алып кел" дейт. "Этини бима я'рифук", сени тааный турган кишини алып келчи дейт.
Сен таны турган кишини алып келчи дейт. Фаатаху биррajul фаасна алейхи хайра. Bir kişini alıp geldi, buna meni tanıydı dedi. Bunu maktadı. Mındaydı. Faqala lahu Umar radhiyallahu anh aytdı, "Ente caruhul adna?" Sen buğa жақын qoşunasın bu? Ta'rifu sabahahu ve masaahu ve madkhalahu ve makhrajahu. Жақын qoşunasın bu? Bunu sağır geç görgön, үйüne girip atkan, çıkıp atkanı жақşı tanıysın mı dediler. Tigi aytdı. Faqala la, yok dedi. Anda Hazreti Umar aytdı. فقال كنت رفيقه في السفر الذي يسفر عن أخلاقه الرجال ومكارم الأخلاق. Sen buğa çoğu safarda şerik boldun mu la? Safarda şerik boldun mu la? Safarda adamların münözlerin görösün. Makariman ahlak, жақшы keremetli kulup özlerin görösün. Oşun çoğu safar kıldın mı la dediler. Bula aytdı. Faqala la, yok dedi. Anda aytdı. فعاملته بالدراهم والدينار الذي يستبين به ورع الرجل. Sen bir kişiden akça verip, akça alıp mamile kıldın böyle. Adam balasının takvalığı aldı berdi de bilinedi. Biröge böylese berip gör. Eğer de sınavın gelse birisi berip gör. Anan surat gör. Kaytarabay. Adamın Kudaydan korkunu tuğandan aldı berdi de mamileni bildi. Oşunca Hazreti Umar radıyallahu anh sen bu meni mamile kıldın mı le? Bir dirham, dinar, dolar somdan berip alıp gördün mü le? Desem ne deydi? Faqala la, yok deydi. Ana ne aytdı? Adunnuka ra'aytahu qa'iman fil masjid yahumuhum bil Kur'an yakhfad ra'sahu turan ve yarfa'u. Men oylayım sen bunu pamoyim meçitte görsen gerek ha dedi. Namaz okup atkanın, adamlarga Kur'an okup berip atkanın, keyde başını ıldıy kılıp, keyde başını götürüp, oşonu görgönsün mü dediler. Naam, ova oşonu görgönmün dedi. Han aytdı, idhab, falasta ta'rifu. Sen bara ver, sen bunu tanıp aytkensin dedi. Ol meçitte görüp, men namaz okup atkanımdı, Kur'an okup atkanımdı görüp, anı al menen sen meni tanıbaysın. Men içki dünyamda bilgin gelse, men menen sapar kıl, men menen mamile kıl, men menen koşuna olup, jakın olup yaşa. Anan ayt. Bolbosa sende akın yok, biröge uşunda bir bağ verip aytkangaç. Biz hazır görbeyle urup atmayız ya. Al çürek, al kıyın, ol arslan. Bilbeylik, ömürü görgön emes. Al ne? Ol şaytan, al jelmoguz. Toba. Sapar kıldın böyle, gördün böyle, mamile kıldın böyle. Sen kayntip al turalı aytılasın. Oşuntin jön ele al teke ver, jolosam mınday maktagandan tuğandar mındayda. Şariatta, dinimizde bir-biringерди maqtagıla deydi. Biroq anın çegi var. Birinci çegi aşa maqtabаңыз. İkincisi yüz aldığında maqtabаңыз. Üçüncüsü ekіңер сөйлешіп алып bir-biringерди maqtabagыла. Бүгін қайсыға өтшіп алдық, біз білбеймін қайсы жолда кетіп отырмыз. Biroq мына бұл шариатыбыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, сақтанғыла мақтаудан. Біреудің бетіне мақтай тұрған болсаң, анын мойнын сындырғанмен бара бар. Кім сені мақтаса, анын оозына топырақ толтырып салла дейді. Не үшін? Мойнын сындырған онда. Мені өлтіріп отырсың сен. Сен мені мақтап бет алдымда. Мен жоғымда мақтай бер. Бұл бөлек. Ал ихластылық болады сенде. Жүрегіңізде мұхаббат пайда болады. Мен сенің жоқтығыңда мақтайын. Сен менің жоқтығымда мақта. Бұл пайдалы бұл. Бірақ мақтағанда баяғында чекті. 20 килограмм көтереді десе, ал ол 100 килограмм көтереді, бұл мақта болбай алады. Бұл мақта болады. Қанша ошол жақсы иштери болса, ошоға жарашаган айтыш керек. Андан аша чаппаш керек. Bir, ikincisi göz aldığında емес. İkincisi ne керек? Göz aldığında емес. Üçüncüsünde жақсы iş kılıp atkan bolsa, жақсы деп ayta әлі. Жақшыны жақшы деп, қиынды қиын деп, жомартты жомарт деп айта беришибиz керек туғанда. Андай жөн эле ичибиз былып кетипчи, бирөөнүн жакшылыгын көрө албай, жеткенин көрө албай, айта албай, ичибизде күйүп, дагы ушу жакшылыгын жашырып, жок нерседен дагы жармаштырып жаман, андай болбойт. Ал исламдын чакырыгына, имандын чакырыгына, диндин чакырыгына таптакыр туура келбейт. Ал менен эч качан ал ийгилик таппайт. Мен чоң атам жакшы сөзү бар эле. Түз тоспойт, кыйшык озбойт дейт. Түз адам эч кандай бирөөгө тоспойт, тоскоолдук кылбайт. Кыйшык адам эч качан озбойт деген. Ошон үчүн иншалла карап туруп, бул
тарбиялуу сабак болгондон кийин туугандар биз жүрөгүбүздү агартуу маселесинде өзүбүздүн жашообузга сөзсүз мындай жауһар ыймандын берметтерин алышыбыз керек. Булар кандай болуп үлгү болуп кетти. Эгерде биз дүйнөнүн бактылуулугун кааласак, ахиреттин бактылуулугун кааласак, анда мына жол. Не dedi? Sen tanımayıp kesin dedi. Bak. Anam bir iki kişiye ayıttı. Kâle lirracil. İdhab. Fa'atini bima ya'rifuk. Ay. Sen tanı turan kişini alıp geçme bana dedi. Bayağını getiririz. Bu seni tanımayıp dedi. Bu cede kança? 3 meselesini ayıttı. Jakın koşuna. Je sapar. Je mamile. Anda yok bu. Anda sen bağ vergenge aklın yok. Anın un çıkmayla zikir kılıp. Hem jakşı olsa gerek hem oylayayım Allah alem. Diye öyle toplatış gerekti. Hazreti Umar radıyallahu anh'ın doğrunda zeket ala turgan kişi bolgon emes. Bирок öz dünyadan qaytып atkanda vajadahu 86.000 86.000 qarız menen ketken eken. 86.000. Qanday kılgan? Birden alıp bere bere okşuyt. Bu jetten tiyakpiyaktan algan emes eкен да. Eçtik emes. Ötüp atkanda Abdullah balasına aytkan eken. Men ötüp ketsem, mına kişine akça kalıp atat, qarız kalıp atat, uşunu töle деген. Bolbosa anan Bani Adi'den soraysın, bolbosa Qurayş'tan soraysın, bolbosa başkadan sorabaysın dep. Başka İbn Sa'd'ın rivayetine gelet, Abdurrahman ibn Avf aytkan eken. Biz Baytul Mal bu jetten qarız alıp, bayrat akçаны qarızды төлөгөндөн кийин ордуна коюп коюп ойлуу dese, Кудай сактасын. Болбойт. Мына баласына айтып, баласы мен жоопкерчилигим алам деп, ошол жердеги кеңештин алдындагы башка ансар, бардык Меккелер, бардык сахабалардын алдында мойнуна алган мынакей алам деп, bir жума өтпөстөн бардыгын баласы берип коет. Алла Таалам жардам берип. Дүйнөдөн кайтып атканда баласы Абдулла ибн Умар жиберет буну. Айтат да Айшага үйүнө бар дейт. Айша радhiyallahu anh. Барып туруп салам айт. Умар салам айтты деп айт. Амирул Муъминин салам айтты деп айтпа дейт. Болбосо Амирул Муъминин. Не деп экен? Сизге Умар салам айтты деп эле айт. Амирул Муъминин деп айтпа. Себептен мен азыр өлсөм, эми кайсы Амирул Муъминин? Болду ал, бүттү да дейт. Мен амир эмесмин момундарга дейт. Уруксат сурагым дейт. Эгерде уруксат берсе мен эки досумдун жанына жатсам болобу? Бирөөсү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, экинчиси Абу Бакр Сыдык разияллаху анху. Ушу эки досунун жанына жатсам болобу дейт. Айшенебизге айтканда Айшенебиз өзүн кармай албай ыйла берди. Кантип мен Умар разияллаху анхуга жок деп айтамын. Болбосо туура мен өзүм ниетим бар эле. Ушу бир жагынан пайгамбарыбыз күйөөсү, экинчи жагынан атасы ушунун жанында мен дагы жатсам, чогуу кыямат күнү тирилсек деп. Бирок мен өзүмө караганда, мен жалпы мусулмандарды көрүсүнөн эле жатайын, мен ордума Умар разияллаху анхуга жайды берейин деп. Ушуну келип кайра айтып келгенде, баласы Абдулла айтып келгенде, не болду дедилер, ушундай деп. Алла разы болсун деп, разычылыгын билдирди, айтты. Угуп тур деп, дагы бир сөз бар деди. Бүт эле иштеди. Мен жаным чыккандан кийин Айшенебиздин үйүнө алып барасыңар дагы, ошол жерден такылдатып уруксат сурайсыңар. Койгонго уруксатпы деп, уруксат берди. Бирок дагы сурайсың деп. Мүмкүн мен азыр тирүү кезимде Айша разияллаху анха энебиз уялганынан, же намызынан, жоса карап туруп эле ушинтип жөн эле мындай чын жүрөктөн эмес, макул деп койду. Ошон үчүн сөзсүз мен өткөндөн кийин менин жаным жок, жөн эле. Дене калгандан кийин дагы бир жол сурайсың. Эгерде уруксат берсе, алып киресиңер деди. Ошол жерге коесуңар. Болбосо, жалп эле жерге алып барып коесуңар деди. Өзүнүн баласы Абдулла ибн Умар разияллаху анхума гусул кылып, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам табыты бар эле, ошого жүктөп, анан ага Сухайб радияллаху анху жаназасын окуган. Сухайб радияллаху анху жаназасын окуган. 4 такбир менен окуду. Кабырга түшкөндө Абдулла баласы, Усман ибн Аффан, Саид ибн Зайд, Абдуррахман ибн Ауф радияллаху анхум ушулар кабырга түшүп, анан ошол жерге койду. Жалпысынан Умар разияллаху анху 23 хижри дин аягында ошо Зилхижжага 4 күн калганда өткөн экен дагы, ошол базар күнү коюлган жерге Muharramдын 1-күнү болуп калат экен. 24 хижри Muharramдын 1-си. Ушундай дүйнөдөн кайткан экен.
жана халифачылык убактысы 10 жыл 5 ай 21 күн болду. 10 жыл 5 ай 21 күн Умар разияллаху анху мусулмандардын башында туруп, амир болуп халифачылык кылган. Жашы өтүп атканда 63 жашта болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 63 жашта өттү. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху 63 жашта өттү. Умар разияллаху анху 63 жашта өттү. Али разияллаху анху 63 жашта өттү. Айша энебиз 63 жашта өттү. Радияллаху анхум ажмаин. Тугандар, мынакей. Умар разияллаху анху субханалла сахабалардын тарбиясында, көзөмөлүндө, адилеттүүлүгүндө келген мал, мүлк, пайдаларды бардығын ошол карап, ошолдо олжону малдар келип калат эле. Бир жолу Амир ибн Ас разияллаху анхудан кат келди. Мисирден жөнөттү. Мына керуенди күтүп алла дейт. Кандай? Керуендин башталышы Мединада, аягы Мисирде дейт. Анан малды күтүп алып, анча деген мал мүлк келатат. Деңиз менен келет эле ал убакта. Анан карап туруп Зубайр разияллаху чакырды. Сизден өткөн бүгүн аманат көй, сизден өткөн бардын так билген жаштакай ушун эме жок. Келиңиз дагы ушу Мединеде жашагандардын ар бирине бир төөдөн бериңиз, жүгүмө эмеси менен депчи. Канча төөнүн үстүндө канча мал мүлк болсо ошосу менен. Ал айтты, мен жо бере албайм деди, койду. Коюңуз десе болбойт, жок деп. Андан кийин анан субханалла Талханы чакырды, ал болбой койду. Абу Убайда ибн Жаррахты чакырды. Анан зорго макул деп Абу Убайда ибн Жаррах чыгып, ошонун баарын бүтүргөндөн кийин Умар разияллаху ага кызматына 1000 динар берди. Баасаф илейхи би 1000 динар, 1000 динар берди эле. Абу Убайда айтты: "Я амир муминин, момундардын амири Умар, мен буну сиз үчүн кылган жокмун мен. Мен Алла үчүн кылдым. Ошон үчүн кой мына 1000 динарыңызды тек албайм" деди. "Валасту ахудун бидар фи залика шей", будан бир нерсе да албайм деди. Умар разияллаху не деди? Угуп тур деди. "Кад атана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фи аша бa'asana laha fakarihna залика fa aba алейна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям". Биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге берген ушундай нерсени бизге жөнөткөндө, биз да ушуну жактырбайт экен. Бул Алла үчүн болду го, бул эми деди. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай болбойт Алла деп, анан бул алды. Алгандан кийин фaqbilha ayyuhar rajul, ey буну ал. Fasta'in biha ala dinik va dunyak. Ушу аркылуу диниңе дагы, дүйнөңө дагы жардам ал. Бул сенин акың деп. Faqabilaha Абу Убайда, Абу Убайда ибн Жаррах радияллаху анху андан кийин анан кабыл алды дейт да. Абдулла ибн Аркам деген ошол казыначы бар эле. Мусулмандардын малы келгенде ошол складдагы чоң эмеде казыначы ушуга айткан эле. Бир айда бир жолу тазалап тургун, эчтеке кылбасын. Бардык мусулмандарга берип тургун. Кийин бир жумада бир жолго өтүп калды. Бир жумада бир жолу деди. Андан кийин күн сайын деди. Күн сайын келет, күн сайын таркатат. Күн сайын береке, күн сайын таркатат. Субханалла, анан бир киши айткан экен. Ошол жерде: "Амир муминин, жакшылык жамандыкка кичине калтырып койбойлу. Эртең бирөө өлүп калат, же согуш болуп калат, же тияк бияктан нерсе болуп калат. Десе сени чото тилиңден шайтан сүйлөп туруп атат го" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям калтырган эмес. Бул бардык Алла тааладан калтырбайбыз. Аллага, Алланын элчисине баш ийгенге лаббайк деп тургула деп анан бештанды. Мына Хазрет Умар разияллаху анху урматтуу туугандар, кандай кереметтүү инсан, кереметтүү ушундай киши болгон, я. Илай берип, мына ал эки көзүнүн алдына так түшүп калган экен. Көз жашынанчы. Кандай баатыр эле. Пайгамбарыбыз айтат: "Умар жүргөн коктудан ол шайтан жүрбөйт" дейт. Ошондой киши илай берип Алладан коркуп, из түшүп калгандай. Аллаху акбар. Илаганда өзүн кармап илайт эле намаз окуп атканда дейт Куранда. 1-2, 3 саптарга чейин үнү кылат дейт. Илеп аткандарчы, өзүн кармаса болбой үн чыгып калат го кеде. Вот ошону дейт. Өтүп атканда баласынын мындай путунда саанын үстүнө кырган экен. Баласына айтыптыр: "Мен башымды жерге кой" деп. "Эмнеге атам, эмнеге? Мен башымды тура бербей, жер менен эмне айырмасы барса?" "Жок, жерге кой." "Эмнеге?" "Эгер мен Роббум мага райым кылбаса, анда менин шорум, менин апамдын шору" деген экен. Ушунчалык даражада
Коркусун караңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарбиятын берекеси да. Баягы айткандай, эгерде асмандан бир жарчы жар сала турган болсо, я юханнас иннакум дахилунал жанна куллукум ажмаун илля раджулан вахида. Бардыңар бейишке киресиңер, бирөө гана кирбейт десе, лахифту ан акуна ана. Коркомун дейт. Ошо мен болуп калбаймынбы деп. Эгерде жар салса, я юханнас, эй адамдар, иннакум дахилунан нара илля раджулан вахида. Барыңар силер дозокко киресиңер, бирөөңөрдөн башка десе, ла раджауту ан акуна ана хуа. Мен үмүт кыламын. Ошол мен болуп калам деп. Үмүттө агандай, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил периште келди. Не dedi? İstabşara ahlus sema bi islami Umar. Umar'dan İslam kabul alganına asmandıklar o kursant bolup atadi. Жер эмес, асманда. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху айтат го, Умар разияллаху анху исламга келгенден бери бизде только авторитет болду дейт го. Иззат болду дейт. Бул жөнөкөй эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Умар ибн Хаттаб сираджу ахлин жанна. Умар ибн Хаттабтын баласы Умар бейиштиктердин чырагы деген да. Бейиштиктердин чырагы деген. Ошондой болсо дагы Умар разияллаху анху وأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبنة من الأرض жерден бир мындай не деп кыпынды көтөрүп алып айтат эле. Я Алла, ушу кыпындай эле болуп калбадым да. Бекер эле жаралыпмын да. Апам бекер эле мени төрөптүр да. Я, ушу нерсени мен көрбөй эле койсом болмок да. Унутулуп эле калсам болмок депчи. Эмне үчүн? Адам болуп жаралып калыпмын. Кандай эми сурактан кантип жооп беремин деп, ушу коркунуч ушунчалык үстөндүр эсинен ооп калат. Кыямат күндө сурагын эстеп, эсинен ооп калат. Алардын көз алдында турат эле да. Саид ибн Мусайяб рахматуллаху алейх мен деген табиин айтат, Умар разияллаху анху намаздын юхиббус сала фи вастил лейл, яни түнкү намазды жакшы көрөт эле дейт Умар разияллаху анху. Түнкү тахажжудту өтө жакшы көрөт. Айтыптыр bir жол насаатында үммөткөчү. Хасибу анфусакум qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu. Ай, өзүңөрдү эсептеп алгыла. Эсепке тартылардан мурда, таразага тартып алгыла, таразага түшөрдөн мурда. Эмне үчүн? Бүгүн эсептеп алсаң жеңилирээк, эртеңки күнгө караганда. Дайыма өзүңөрдү сунуштала турган улуу күнгө сунуштагыла. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Ошол кыямат күнү силер бардыңар сунушталасыңар, көрсөтүлөсүңөр, амалдарыңар Аллага көрсөтүлөт. Бир дагы жашына турган жашырын албайт дейт да. Умар разияллаху анху өзүнүн ошол кызматкерлерине, акимдерине, өкүмдарлардын убагында айтат эле: "Хасиб нафсак фирраха qabla hisab ash-shidda." Эртеге кыямат күнү эсеп китеп катуу болот. Ошондон мурда өзүңөрдү мына бүгүнкү жакшы күндө эсептеп алгыла. Ким эсептей турган болсо, анда Алланын ыраазычылыгына жана суктанууга өтөт дейт. Кандай? Аллага ыраазы болот экен бергенде, жана жакшы иштерди кылганга дагы бул умтула баштайт экен да. Ким андай кылбай турган болсо, ал бушайманчылык жана өкүнүчтө болот дейт да. Бушайманчылык жана өкүнүчтө болот. Ошондуктан акыл ээлери насаат айтып атканда өзүңөрдү унутпагыла. Акыл ээлери насаат айтканда өзүңөрдү унутпагыла.